Мына урматтуу кыргыз халкым, бүгүн СДПК партиясынын райондук Москва райондук кеңешмеси конференциясы көргөн адамдар чогулуп жатат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. 350 орундуу зал, жарымы толду. Буюрса дагы келип жатышат. Мына резолюцияны таркатып, адамдар резолюция менен таанышып жатышат. Бүгүнкү жыйында ушул резолюцияны окуп чыгып таанышып, талкуу жүргүзүп, резолюция боюнча чечим кабыл алышат. Бул Беловодск айылындагы юбилейный кинотеатрынын залы. Азыр баштала элек. Баштала турган учурга жакындап калды. Бул көркөңөш отура турган жерибиз. Азаттыктан келди, жалбырак. Бүгүнкү биздин партийный конференция өткөзүп атканыбыз негизи биз 2010 жылга чейин ошо Алмаз Атамбаевдин жанында жүрдүк эле. Ошо чындык, акыйкаттык болсун деп, Бакиевдин үй бүлөлүк кланынан кыргыз элин куткаралы деп, ошонун аркасы менен жүргөнбүз. Атамбаевга ишенип жүргөнбүз. Анан 2010 жылдан кийин Алмаз Шашеновичти шайлап алдык президент кылып. Мына иштеп берди, буюрса 6 жыл иштеп берди. Эми болсо азыр мына жыйынтыгын биз чектеп атабыз да, кандай болду, эмне болду, туура жүрдү, партийный жумуштарын туура аткарыштыбы. Анан мына биз эски партиистер СДПК ошо ушундай баа берип атабыз да, көп туура эмес иштер болду. Мына камалып атат, коррупция күчөп атат. Ошон үчүн бүгүн дагы мына жыйынга коррупция боюнча да экинчи маселе кылып коюп атабыз. Мына бүгүн угасыңар, эл айтат, депутаттар айтат, эмне болуп атканын бул жерде Кыргызстан боюнча Сооронбай Жээнбеков 8 февралда жакшы демилге көтөрдү, коррупция менен күрөшөм деп, мен деңгээлим бар, даяр, дух бар деп ошону биз колдоп атабыз. Жана өзүбүздүн Московский райондо коррупция күчөп атканын, бул коррупция менен эч ким күрөшпөгөнүн ошону бүгүн айткыбыз келип атат. Бир суроо байча. Негизги максаты Неме? Бул аймакты айтып койсоңуз, бул кайсы аймактын конференциясы ана максаты? Бул илгерки Московский район, илгерки азыр деле Московский район. Биз ошо эң биринчи чыкканбыз 2010 жылга чейин активдүү чыгып, митинг өткөзүп, бийликти ушул жерден алганбыз. Бул Московский райондун СДПК уюму ушундай биринчи демилге көтөрүп, конференция өткөзүп атабыз. Бул партияны тазалайлы деп атабыз. Анткени ким бияка бийликке келсе, ошол өзүнүн координаторун коет, өзүнүн кишиси келет экен. Биз мына 8 жылдан бери четтетип калдык СДПКдан. Кетип калганбыз. Кайрага эле республика бияка келет, арнамыз кирип алат, бияка содружество кирип алат, акча берип жетекчи болуп алып. Биз болсо кайра эле баягы экинчи сорттун адамы болуп калдык да, не при делах дегендей орустар айткандай. Өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Өзүм Надырбеков Бердалы Алмазбекович 2010 жылы өзүм координатор болуп башкарып, ошо бийликти алганбыз. Аким болгон, эл шайлап мени 7-апрелде аким дайындаган берди. Бул кыскача айтсаңыз, бул конференциянын негизги максаты ушунда кыскача эмне болот? Бул конференциянын негизги максаты бул партиябызды тазалоо. Биз ураныңызда башында Атамбаев турат. Биз ойлойбуз, азырда мына бул даярдык кылып атканда конференцияга көрдүк, кайсы делегаттар шайланбай эле мындай эле жазып эле тияка жиберип коюп турду съездге. Бул уже нелегитимный. Первичный партийный организациядан шайланбагандан кийин делегаттар бул нелегитимный. Туурабы? Барлык жерде ошондой өттү. Анда 31 марттагы нелегитимный. Ошон үчүн 31 мартта тоже ошондой эле нелегитимный деп эсептейбиз. Атамбаевдин шайланышы нелегитимный. Нелегитимный деп ойлойбуз. Анткени ураныңыздарды айтып коесузбу? Ураныбыз СДПК без Атамбаев дейт. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук.